بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі сабағымыз ықылас туралы болады. Ықыластуулық туралы, мына ушул туралы айтабыз. Анткени ар бир амал кишинин кылган амалдары, кылган иштери ошол канчалык чоң болбосун, чоң көлөмдө болбосун, кишини таң калтырбасын, бирок ошол амалдын астында ықылас жашырынып жатпаса, мындайча айтканда ықыластуулукка негизделбесе, ошол амал Аллахтын алдында кабыл болбойт. Эгер амал кичине көлөмдө болсун, кичинекей амал болсун, бирок ошол амалдын астында ықыластуулук жашырынып жаткан болсо, мындайча айтканда ықыластуулукка калыс Аллах ыраазылыгы үчүн болгон болсо, Аллах ыраазылыгы үчүн ошол амал жасалган болсо, максат кылынган болсо, ошол амал Аллахтын алдында кабыл боло турган амал болуп саналат. Мына ошондуктан биз ибадаттарыбызда мына ошол ықыластуулукка калыс Аллах ыраазылыгы үчүн амал кылууга аракет кылуубуз керек. Мына ошондуктан көптөгөн аалымдар ықыластуу амал кылууга бизди дайым чакырып келген, жана мына ушуга байланыштуу хадистерди, аяттарды, хадистерди бизге шарыктап түшүндүрүп беришкен. Мына ошондуктан кээ бир аалымдар айткандай, ошол адамдардын арасында адамдарга мына ошол жүрөк амалдарын, жүрөктөгү ошол ниетти окутуп үйрөтө турган, ошол адамдарга ошол амалдарынан максат, эмне максат экендигин таалим бере турган ошол өзүнчө аалымдардын болуусу дагы бул өтө бир чоң бир неемат, өтө бир чоң бир жакшылык. Анткени ушул адам баласынын башына түшкөн бардык мусибат бане ушул ыхлас жоктугунан пайда болгон. Мына ушундай деп айтышат аалымдар. Эми мына ошондуктан бүгүнкү сабагыбызды бардык ибадаттарыбыз ыхласка негизделүүсү үчүн, мындайча айтканда ықыластуулукка калыс Аллах ыраазылыгы болуусу үчүн биз мына ушул нерсени билип алуубуз керек болот. Мына ошондуктан бул ықыластуулук дегени бул Аллах Таала менен пенденин ортосундагы бир сыр. Кишинин амалы сырткы көрүнүшүндө көрүнөт, муну көрүүбүз мүмкүн. Бирок кишинин жүрөгүндөгү ықыластуулукту ошол амал чыныгы түрдө Аллах ыраазылыгы үчүнбү, же Аллах ыраазылыгы үчүн эмеспи? Мына ушул нерсени көрүүбүз мүмкүн эмес. Мына ошондуктан ахлу сунна вал жамаа иманга аныктама бергенде, иманды түшүндүрүп айтышканда, иман деген эмне деп мына ушундай суралганда, иман дегени тасдиқун бил жанан ва иқрарун бил лисан ва амалун бил аркан. Язиду бит таа ва янқусу бил исян деп коюшкан. Иман бул тил менен иқрар болуу. Мындайча айтканда, тил менен айтып киши өзүнүн иманын далилдейт. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп өзүнүн мусулманчылыгын тили менен далилдейт. Сөзсүз бул ошол имандын
bir şartlarının biri, mındaş aytkanda, til menen sözsüz insan tiline çıgarıp imanın dalildeş gerek. Bul hem açık görünöt. Açık insan balasında görünöt. Kişide, mındaş aytkanda, musulman kişide açık görünöt. Bardık kişi, bardık adam, men musulmanmın dep aytat, men imandumун dep aytat. Bul nerse açık bolat. Ve iqrarun bil lisan ve amelun tasdiqun bil canan ve iqrarun bil lisan ve amelun bil arkan. Emi tilde açık görünöt dep ayttık. Emi jürek menen işenүү. Jürek menen işenүү bul görünböйт. Mına uşul ihlas bolat. Bul jürek menen ne? İşenүү degen nerse bul görünböйт. Al emi şariat rükündörüne, türküktörüne amal kılуу görünöt. Emi jürek menen işenүү mına uşul ihlas bolat. Mına uşul jürektögü ihlastın tabulusu menen kişi momun bolat. Mına uşul jürektögü ihlastın tabulusu menen kişi munafık bolat. Eki yüzdүү bolat degeni. Mına uşul jürektögü ihlastın tabulusu menen kişi tozoktun oşol tüpkürünөн orun alat. Mındaç aytkanda tozokko түшөт. Jana uşul jürektögü ihlastın tabulusu menen kişinin amaldары beker bolat. Kabul bolboyt. Emi munafıkta til menen aytуу degen nerse, imanды til menen tasdiktоо degen nerse munafıkta табылат. Jana musulmandардын катарында namaz okup жүрө берет. Amalında көрүнөт, İslam türküktörüne amal kılууda munafıkta көрүнөt. Munafıktagı namaz okup, orozo karmap, musulmandar menen жүрө берет. Бирок жүрөгүндө мына ушул мусулманчылыгы, ыхластуулугу көрүнбөйт. Мындайча айтканда жок. Мына ошондуктан киши тили менен ошол иманын тастыктоо менен жана жүрөгү менен ишенүү менен, жүрөгүндө ыхластын табылуусу менен жана İslam türküktörüne amal kılуу menen kişi momun bolot. Al эми жүрөгүндө табылбосу менен, жүрөгүндө ыхлас болбосо, жүрөгүнөн ыйман келтирбесе, мына ошол жүрөктө ыхластуулук болбосо, анда эки жүздүүлөрдүн катарынан орун алган болот. Мындайча айтканда, мунафыктардын катарынан орун алган болот. Эми ыхластуулук дегени бул калыс динди Аллах үчүн кылуу дегени. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва ма умиру илля ли'будуллаха мухлисина лахуд-дин." Алар динди калыс Аллах үчүн гана кылышат дейт. Мындайча айтканда, алар динди калыс Аллах үчүн гана кылууга буйрулушту дейт. Бул ихлас ушунчалык биз үчүн эң маанилүү амал. Мына ушул ихлас жүрөгүбүздө табылуусу менен чыныгы момун болобуз. Эми бул ихластуулук дегени мына ушул аятка көрө, бул калыс динди Аллах үчүн кылуу экен. Бардык амалдарды Аллах үчүн кылуу экен. Мындайча айтканда, Аллахка арноо экен. Мына башка бир аятта айтат го: "Кул инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин." Айты Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, менин намазым, менин курбандыгым, жана менин ажылыгым, бардык ибадаттарым, жашоом, өлүмүм аламдардын Раббиси үчүн деп. Мына ушул ихластуулук. Динди калыс Аллах үчүн ошол арноо, мындайча айтканда, динди калыс, динди ошол дин, мындайча айтканда, диндин мааниси мына ошол динди Аллах үчүн гана кылуу. Калыс Аллах үчүн гана арноо. Мына ошол ихластуулук болуп саналат. Эми азыр мисалдарды келтирейин. Мына бир мисал келтире турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен иқтана келбен фақад хабита амалу." Ким ит бакса, анын амалдары жок болуп кетет дейт. Амалдары күйүп кетет дейт. Ким ит бага турган болсо. Эми ит багуунундагы шариятта өзүнүн уруксат берилген орундары бар. Мисалы үчүн чабандарга, чопондорго ит бакса болот. Мал мүлктү коргоодо ит бакса болот. Бирок жөн эле бир кызыгуу максатта, мындайча айтканда, жөн эле бир максатта, мына ушундан башка бир максатта, шарият көрсөтпөгөн максатта ит бага турган болсо, ошол кишинин амалдары, мындайча айтканда, хабата болот, мындайча айтканда, өчүп күйүп кетет, жок болот. Эми Абу Хурайра радıyallahu anhudan kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat:
tuhuri inayi ahadikum iza walaga fihi'l kelb an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. İmam Müslim rivayet kılgan hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat, it tigen idişti. It silerden bir idişingerde jalap koy oturgan bolsa, it idişingerge tiyip koy oturgan bolsa, ana 7 jolu juup, 8-inçisini toprak menen juusun dep aytты. Mına oşonda it tigen idiş taza bolat. 7 jolu juup, 8-inçisini toprak menen juu menen oşol ne it tigen idiş taza bolat. Yemin şariat ilimini oku үйrөнүү öte bir çoğ bir amal. Eğer kişi ihlas kıla turgan bolsa, Allah Taala öte bir çoğ bir sıylık menen sıylayt. Yemi insan mına uşul şariat ilimini oku үйrөнүүдө ihlas табылбай turgan bolsa, kalыс Allah üçün үйрөнбөй turgan bolsa şariat ilimini, anda tozok azabına tatıktı bolat. Yemi mına uşul it tiyip it oşol tigen idiş 7 jolu juulup 8-inçisini toprak menen juwa turgan mına uşul it oozu tigen idişti. Mına uşul 7 jolu juulup 8-inçi jolu toprak menen taza bolo turgan it eger çankkagan awalda kişinin aldынан çıkıp kala turgan bolsa, eger kayсы bir insan mına uşul çankkagan itти kalыс Allah üçün ihlas kılıp bir suğarıp kandırıp koya turgan bolsa, oşol insanda Allah Taala murda күнөлөрүн keçiret eken. Mına uşul işte ihlas kılgandık üçün. Tuğandar kalay verse insan kede ihlas kılbasa bir insandı, adamdı suğarsanız dağı күнөөңүз keçirilbey kalat eger ihlas kılbasa. Eger insan ihlas kıla turgan bolsa, kalыс Allah üçün amal kıla turgan bolsa, mına uşul it tigen, mına uşul 7 jolu juulup 8-inçisi toprak menen taza bolo turgan mına uşul itti çankkagan awalda taap jolup kala turgan bolsa bir it çankkagan awalda, mına uşul itti suğarıp koya turgan bolsa murda күнөлөрүнү keçirip jiberet eken, oşol işinde, oşol amalında ihlas kılgandık üçün. Biz bu misal menen bilemiz, ihlas kalыс Allah üçün amal kılуу degen nerse bul öte manilүү ekendigini bilip alsak bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mına hadis gelet. İmam Abu Davud rivayet kılgan eken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Men taallama ilmen mimma yubtaga bihi vejhullah la yetaallamu illa liyusiba bihi aradan mined dunya lem yecid arfel cennet." Mına uşul Allah razılık üçün talap kılına turgan şariat ilimini dünyöden bir matağa jetiş üçün, dünyönün bir zinatlarına jetiş üçün, dünyöden bir matağa jetiş üçün үйrөнсө, mına uşul şariat ilimini үйrөнүp jatkanda Allah razılığını maksat kılbasa, dünyöden bir maksatка жетейин деген maksatта үйрөнө turgan bolsa, bul dünyölük ilim emes, şariat ilimini dünyöden bir maksatına жетейин, dünyöden bir mataga, dünyönün bir matalarına жетейин деген maksatта үйrөнө turgan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kıyamat günü 5'tin jitin jittабайт мындай insan dedi. Mına oşonduktan mına hadiste kelet jannattın 5'tin jiti 500 yıldık aralıktan kelip turat deyilinет. 500 yıldık aralıktan 5'tin jiti kelip turat eken. Mına uşul şariat ilimini үйрөнгөн insan, eger uşul şariat ilimini үйрөнгөндө, Kur'an sünnet ilimini үйрөнгөндө Allah razılık üçün үйрөнбөй turgan bolsa, mına akır akıbette kıyamat günü mına uşul 500 yıldık aralıktan kelip turgan 5'tin jitin jittабайт eken. Allah öz saktasın. Emin barımızga belgili bolgondo ele, mına Minhaj-ı Sunna'da bir hadis kelet. Mına uşul hadisti keltireyin. Barımızga belgili bolgondo ele, zina öte çoğ günü. Zina çoğ günü, mına uşul zinanı kılgan bir ayal deyit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mına uşul
Zınаны kılgan ayal, bir ayal zina kıla turgan bolsa, eger oşol zina 4 küve menen şariatка layık dalildeне turgan bolsa, bul zina günöөнü kılgan kişi oşol erkek menen ayal taşboron kılıp öldürülöt. Bir zina kılgan ayal bir çankagan itti jolukturup kalat deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mına oşol itti jolukturup kalgan кезде çankagan avalda. Mına oşol жүрөктөн kalыс ihlas kılıp oşol itti suğarganda kalыс ihlas kılıp itti oşol çankagandan oşol özünün but kiyimini çeçip kuduktan su alıp oşol itti suğarıp koygonda Allah Taala mına oşol amalı kalыс Allah üçün bolgonu üçün oşol ayaldın zina kılgan zinakor ayaldın günөөsүн keçirgen eken. Bul insan mına kiçine bir amalda bir ihlas kılıp koya turgan bolsa, sadakasındabı je kayсы bir amalında oşol amal kiçine bir amal bolsun, eger ihlas kılıp koya turgan bolsa Allah Taala oşol pendenin günöөлөрүn keçirip jiberet eken. Hem bul misaldar menen, bul hadistler menen ihlas amalı kançalık öte manilүү ekendigini bilsek bolot. Buga bir hadis keltireyli. Sahihayinde mana Abu Hurayra radıyallahu anhudan tömönki hadis rivayet kılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana uşul Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste bizdin aldığımızga hazır 3 türdögü kişi keliş gerek. Bizdin köz aldığımızga hazır 3 türdögü kişi keliş gerek. Bul 3 türdögü kişi bizdin nazarımızda, bizdin oyumuzda en çoğ amal kılgan kişiler. Birok akır akıbette tozokka düşüp kalgan kişiler. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnne evvelen nasi yuqda yevmel kıyame aleyhi raculun ustushhida fe utiye bihi fe'arrafahu ni'amahu fe'arafaha. قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار." Birinci kıyamet günü müşrikten dağı, butparastan dağı, kapırlardan dağı birinci esep kısap kılına turgan 3 kişi. Alardan 3 kişinin birisi, birincisi kıyamet günü hüküm kılına turgan kişilerden en algaçkısı bu şahit bolgan kişi. Şahit bolgan adam. Mındaş aytkanda şahit bolgan adam, biz anı şahit deybiz. Közübüzgön şahit bolup görünöt. Mına uşul kişi kıyamet günü alıp kelinet. Allah Taala aga bergen nemat jakşılıklarını tanıtat. Al da oşol nemat jakşılıklardı tanıyt. Seni jokton bar kıldım deyt. Saga köp nemat jakşılıklardı berdim dep aga tanıtat. Janagı kişi Allah'tan bergen jakşılıkların barısın moyundap oşol moyun alat. Mına oşol saga berilgen nemattardı, jakşılıktardı emnege sartadың dep mına uşunday suraganda al kişi aytat: "Senin jolunda soğuştum, mındayça aytkanda cihat kıldım" deyt. Jana natijada men kala berse şahit boldum deyt. Mına oşonda aru Allah Taala kezebete, sen jalgan ayttың, jalgançısың, jalgan söylödүң deyt. Sen adamlar meni batır dep aytуулары üçün, adamların arasında batır degen namga jetүү üçün mına uşul maksatта sen cihat kıldың, soğuştun dep aytılат aga. Mına uşul nerseni batırlık degen nerse sen adamlar arasında saga sen üçün aytılındı, adamlar arasında atağın çıktı. Sen mına uşul nersenin sıylığını düýnöde aldың deyt. Jana aga mına periştelerge buyurulat. Mına anı dağı жүзü menen tozoko südürölüp taştalat. Bul birinci kişi. Ekinci kişi
وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال وهو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Mına ekinci kıyamet günü en birinci esep kılına turgan ekinci kişi bol ilim öğrengen kişi. Şariat ilimini öğrengen, şariat ilimini başkalarına öğretken kişi. Kur'an okugan, birölerge Kur'an öğretken, mına uşul kişi alıp gelinet. Biz mına uşul şariat ilimini öğrengen kişini uluk kişi deybiz. Çındığında adamlar arasında urmatı var adam. Adamlar arasında urmatı var adam. Allah Taala mına uşul kişiye bergen nemat жақшылықтарын tanıtat. Sağa nematты berdim, köp жақшылықтарды berdim. Mına nematты berdim, ilim berdim. İlimdi mına düşünüğünü, ilimdi başkalarına öğrettin. Mına uşul nersenin nematını, şariat iliminin nematını berdim. Mına uşul nerse sağa nasip kıldı. Kur'an öğrendin jana başkalarına Kur'an öğrettin. Dep mına uşunday Allah Taala aytat. Mına uşunday oşol insan mına uşul nemat жақшылықты moyundayt. Jana oşol nemattar, oşol Allah bergen nemattарды moyununa alat. Mına uşul nemattardı emne kıldın eme? Mına uşul sağa berilgen mına uşul nemat жақшылыктарды emne kıldın? Kur'an sen üçün nemat ele. Mına uşul şariat ilimi sen üçün nemat ele. Mına uşul nematты emne kıldın eme dep suralgan vaqtda jana kişi aytat ilim öğrendim, jana başkalarga ilim öğrettim deydi. Senin jolunda Kur'an okudum, jana başkalarga Kur'an öğrettim deydi. Mına ошондо Allah Taala mına ошондой qari, alim kişiге, mına ошондой adamların arasında atağı çıkan alim qari kişiге sen жалганчысың деп aytat. Sen жалган сөйлөdүң, жалганчысың, жалган айттың deydi. Sen adamlar alim dep aytular üçün, qari dep aytular üçün sen ilim öğrendin, jana mına uşul nerse sağa uşol dünyada berildi. Adamların arasında qari degen, mına uşunday alim degen atak dankın çıktı. Mına uşul maksatda sen adamların arasında qari dep aytular üçün oşol adamların razılığını qalap mına uşul Kur'an öğrendin, jana başkalarga Kur'an öğrettin. Mına uşul nerseler sağa oşol dünyada oşol jaşoda aytıldı deydi. Mına ошондо акыр акыбетте ошол инсанды дагы Аллах Таала жүзү менен не ошол периштелерге буйрат. Ошол периштелер аны жүзү менен алып барып туруп, сүйрөп алып барып туруп, не тозокко таштап жиберет. Бул экинчи инсан, кыямат күнү эң биринчи эсеп кылына турган экинчи бир инсан. Üçüncüsü وَرَجُلٌ وَسَّعَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيكَ لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَاتٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. İmam Müslim rivayet kılgan hadis eken. Üçüncü kişi, kıyamet günü en birinci esep kılına turgan üçüncü kişi, Allah Taala ağa keng mal mülk bergen bay kişi, mındayça aytkanda. Bay adam, maldu kişi. Emi Allah Taala bul kişiге türdü mal mülklerden bergen. Mına ошол kişini alıp gelinet, Allah Taalaga bergen nematların tanıtat. Aldağı ağa berilgen nematарды, жақшылыктарды tanıyt. Mına ошол sağa berilgen
Nemat жакшылыктарды эмнеге сарптадың, эмне кылдың деп мына ушундай суралган убакытта ал айтат: бир да бир жол койбой, сенин жолуңда, сен разы боло турган жолдо сарп кылдым дейт. Эми туугандар, бул киши өз мал мүлкүнү бидаатка сарптаган эмес, бул ширкке сарп кылган эмес, куфурга, капырлыкка сарп кылган эмес. Бул киши ошол мал мүлкүнү берген, кедей кембагалдарга берген, бирок мына ошол амалында, ошол берген садакасында, ошол берген зекетинде, ошол калыс Аллах разылыгы үчүн, мына ошол ыхластуулукту Аллах разылыгын максат кылган эмес, максат кылбай койгон. Адамдар арасында бай деген, берешен деген аты чыгуу үчүн, колу ачык, берешен адам деген аты, атак, даңкы чыгуу үчүн мына ушул максатта мал мүлкүнү берген, мына ошондуктан мал мүлкүнү берген. Адамдар берешен деп айтуулары үчүн. Эми бул инсан ошол мал мүлкүн берген эмес, берген. Бирок ошол берип жатып, адамдар мени бир берешен деп айтсын, адамдардын арасында бир берешен, колу ачык деген адам катары бир калсам деген мына ушул нерсени максат кылган. Бирок ошол жүрөгүндө калыс Аллах разылыгы үчүн ыхластуулук болбогондугу үчүн Аллах Таала кабыл кылбады. Мына ошол инсанга мына ошол жашоодо бай, берешен, колу ачык деген нерсе ошол инсанга айтылынды. Бул инсанды да Аллах Таала жалган айттың, жалган сүйлөдүң, сен адамдар сени бай, берешен деп айтуулары үчүн мал мүлкүңдү бердиң, сенин жүрөгүңдө ыхластуулук деген нерсе жок эле деп мына ушул натыйжада ал дагы буйрулат. Жүзү менен ал барып не тозокко сүйрөлүп ташталып жиберилет. Мына ушул хадистен өзүбүзгө бир жыйынтык чыгарып ала турган болсок, бул инсандын, кишинин амалы канчалык чоң болбосун, бирок мына ошол амалында калыс ыхластуулук, Аллах үчүн, Аллах разылыгы үчүн деген нерсе болбой турган болсо, ошол инсандын амалдарынын баарысы хабата болот, мындайча айтканда өчүп күйүп кетет. Мына ошондуктан инсан ошол кылып жаткан амалдарына сөзсүз көңүл буруусу керек. Мына ушул амалдардын баарысы, ибадаттардын баарысы калыс Аллах үчүн, Аллах разылыгы үчүн болуусун максат кылуубуз керек. Эми кишинин амалы кабыл болуш үчүн эки нерсе сөзсүз шарт кылынат. Биринчиси калыс ыхластуулук үчүн, мындайча айтканда калыс ыхлас болуш керек. Ыхласка негизделиш керек. Аллах разылыгы үчүн болуш керек. Экинчиси Куран сүннөткө негизделген болуш керек. Мына ушул нерсе. Амалыбыздын сырткы көрүнүшүнө дагы көңүл буруубуз керек. Ал үчүн биз Куран сүннөттү жакшы окуп үйрөнүүбүз керек. Ал эми бул дагы ошол амалдын бир шарты болсо, экинчи бир шарты, биринчи шарты ихлас, экинчи бир шарты мына ушул Куран сүннөткө дал келген болуш керек. Эми ихлас деген эмне дей турган болсок, бул ушул махлуктардын, мындайча айтканда, көрүүсүнөн, карап туруусунан жүрөктү тазалоо дегени. Жүрөктү тазалоо дегени. Баланчы эмне дейт, баланчы бир көрсө эле, баланчы эмне дейт деген нерселерден ошол жүрөккө бир орун бербөө. Калыс Аллах үчүн амал кылуу. Эми кээ-бирлер мухлис, чыныгы ыхластуу киши ким деп мына ушундай суроо берилгенде айткан экен, бирөөлөрдүн жүрөгүндө болгон ар бир кадыр, кымбат чыгып кеткен болсо дагы аны эч качан жүрөгүн албайт. Мына ушул чыныгы ихластуу адам деп айтышкан экен. Эми инсан качан ихластуу болгон кезде ошол инсандын
Аллах менен болгон мамилеси аябай жакшы болот. Эгер биз амалдарыбызда ихлас кылбай турган болсок, анда пенде менен Аллахтын ортосундагы мамиле жакшы эмес экен. Анткени качан Аллах Таала пенденин амалдарын кабыл кылат, ошол инсандын амалы ихласка негизделгенде. Эми канчалык киши чарчап, кыйналып амал кылбасын, бирок анын амалдары ихлас негизине негизделбесе, ихлас болбосо баарысы бекер. Эми ихластуулукту биз түшүнүү үчүн буга каршы келе турган амалдарды дагы окуй үйрөнүүбүз керек. Эми ихласка калыс Аллах үчүн амал кылууга каршы болгон нерсе, анын карама каршысы бул рия. Рия деген нерсе бул эл көрсүн дегени. Сумаа деген нерсе эл уксун дегени. Ошол бир менин ибадаттарымды бир эл көрсө эле, менин садакаларымды бир эл көрсө эле, менин кылган иштеримди бир эл көрсө эле деген мына ушул рия. Бул нерсе ихласка каршы келет. Мына ушул рия. Мына ушундан сактанып жүрүү, эл көрсүн, кожо көрсүн деген нерседен сактанып жүрүү, бул калыс Аллах үчүн амал кылуу болуп саналат. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келет, үммөтүмдөн эң корккон нерсем бул рия деген. Мына ушул эл көрсүн, эл кожо көрсүн, эл уксун үчүн мына ушул максатта амал кылуу деген. Эми айта турган болсок, кээ бир адамдар мындайча айтканда суроо пайда болуусу мүмкүн. Кандай кылганда менде ихлас пайда болот? Кандай кылганда менде калыс Аллах үчүн амал кылуу пайда болот? Деп мына ушундай суроо туулушу мүмкүн. Биринчи, көрүнбөй турган ибадаттарды көп кылуу. Жана ошондой эле ушунчалык жакшы иштерди кылуу, ушунчалык жашыруун түрдө кылуу. Мисалы үчүн түндөрү уйкусуз абалда, мындайча айтканда уйкудан калып ибадаттарды кылуу, Куран окуу, намаз окуу, тахажжуд намаздарын окуу, билдирбей, мындайча айтканда билдирбей аракет кылуу, билдирбестен амал кылуу, мындайча айтканда сырлуу садакаларды кылуу. Мындайча айтканда эчкимге билдирбеген абалда сырлуу садакаларды кылуу инсанды ихластуулукка жетектейт. Ошол инсанды ихластуу пенде болуп калыптануусуна багыттайт. Мына ошондо инсан чыныгы ихластуу пендеге айланат. Жана ошондой эле жалгыз калган убакытта Аллах Тааладан коркуу ыйлоо дейт. Эгер инсан элдин көзүнчө эл арасында ыйлаганы менен, мындайча айтканда намазга чыкканда, имам болгондо же ошол элдин арасында ихластуу болуп көрүнүп анан ыйлаганы менен, анан өзү жалгыз калган убакытта ыйлабаса, көзүнө жаш келбесе, бул ихласка каршы болуп калат, карама каршы болуп калат. Умар Фарук радıyallahu anhu айтат: "Фаман халасат ниятаху фил хак, валау аля нафсих, кафаху Аллаху ма байнаху ва байнан нас." Ким ниетте калыс болсо, ниетинде калыс болсо, жүрөгүндө ихласы болсо, эгер өзүнүн зыянына болсо дагы дейт, Аллах Таала аны менен адамдар ортосунда жетиштүү болот дейт. Бардык өзү менен адамдар ортосундагы келишпөөчүлүктү Аллах Таала оңдоп коет дейт. Эми ар бир инсан адамдар менен болгон мамилени оңдоого аракет кылуу керек. Бул кыйын нерсе. Адамдар менен өз ара мамилени оңдоо дагы өтө кыйын нерсе. Бирок инсан аракет кыла турган болсо, эгер жүрөгүндө ошол ниети калыс Аллах үчүн боло турган болсо, Аллах Таала ошол пендени адамдар менен ошол өзүнүн ортосундагы келишпөөчүлүктөрдү оңдоодо Аллах Таала өзү жетиштүү болот экен. Эми адамдарды разы кылуу бул өтө кыйын. Эгерде 99 жыл адамдарга жакшы сүйлөсөңүз, адамдардын көңүлүн алган болсоңуз, 99 жыл. Колуңуздан келишинче адамдардын көңүлүн алуу үчүн 99 жыл аракет кылган болсоңуз,
Бирок бир күн көңүлүн албай койгон болсоңуз, бир күн жакшылык кылбай койгон болсоңуз, бир күн көңүлүн түшүрүп койгон болсоңуз, адамдар сизден капа болот. Бирок Аллах Таалага 99 жыл күнөөкөр болуп, анан инсан тообасына келип, чыныгы ихлас менен Аллахка кайткан болсо, чыныгы ихлас менен Аллахка тооба кылган болсо, Аллах Таала ошол пенденин күнөөсүн кечирет жана Аллахтын эң сүйүктүү пендесине айланып калат. Мына ошондуктан бул Аллахтын разылыгы биз үчүн бул жашоодо бар нерседен жогору турат. Эми кээ бир иштерде, кээ бир мусулмандарга жардам берүү болуп кала турган болсо, ошол иш рия болбойбу, кожо көрсүн болбойбу, кожо уксун болбойбу деп мына ушундай суроо боло турган болсо, жок. Буга мисал үчүн имам кулак кагып намазга кирген убакытта ошол адамдар тапырап мешитке келип калса, ошол биринчи рекетте ошол кичине узагыраак туруп коюу же рүкүдө кичине узагыраак болуп коюу, ошол адамдар ибадатка, рүкүгө, ошол рекетке жетип келүүлөрү үчүн мына ушундай ибадатта жардам берип коюу бул рияга каршы эмес. Жана ошондой эле багымдат намазында узунураак сүрөлөрдөн кыраат кылып окуу бул дагы рияга каршы эмес. Бул дагы ихласка каршы эмес. Бул дагы рия болбойт. Мына ошондуктан кээ бир амалдарыбызда, кээ бир мусулмандарга жардам болуп кала турган болсо, ошол бир сапта туруп бир ибадатты аткаруу мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, бир сапта туруп бир ибадатты аткарган кезде алар ошол ибадатка жетип келип, мусулмандар менен бир катарда ошол ибадаттарды чогуу аткарууда ошол жакшылыкка жардам берүү бул рия эмес, бул ихласка каршы иш эмес. Эми буга далил бир хадис келтирейин. Инни ла адхулу фис салати уриду ан утилаха фа асмa'u buka as-sabi fatajawwazu fi salati khashyata an tuftana ummuh. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: мен кулак кагып Аллах акбар деп намазга киргенимде намазды бир узун окугум келет дейт. Бир узун сүрөлөрдү, аяттарды окугум келет. Анан кокустан бир жаш бөбөктүн ыйлаганын угуп каламын дейт. Бул хадис аялдардын 5 вакыт намазга келип турганына далалат кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында аялдар 5 вакыт намазга келип турушат эле. Ошол бөбөк баланын, жаш баланын ыйлаганын угуп каламын дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анан эми бул бала жанагы жаш бөбөк атайын намазга келген вакытта мечитте атайын бир орун болгон, аялдар үчүн дагы, балдар үчүн дагы. Эми эгерде исламий бир абал боло турган болсо, ошол атайын ал убакытта аялдар балдарын коюп кое турган дагы бир орун болгон. Эми аялдар дагы намазга келип турушкан. Мына ушул аялдын баласы ыйлаган вакытта, бир аялдын баласы ыйлаган вакытта ошол намазда узун окуй турган ошол ниетимди бузамын дагы дейт. Узун сүрөнү окубастан кыскараак кыламын намазды дейт. Эмне үчүн? Ошол намазда турган ошол баланын энеси ошол баласынын ыйлаганынан тынчсызданбасын. Мына ушул нерсени эске алып, энеси эмне алда болду экен? Көңүлү бир тынчсызданбасын, намазында бир хушу кетип калбасын деген максатта намазды кыска окуймун дейт. Мына ушул нерсе, мына ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына намазды кыска окуймун деп жатат. Намазда узун сүрөнү окубай, намазды кыскартамын дейт. Мына ушул нерсе эгер ошол бир мусулмандын ибадатына жардам болуп атабы? Жардам болуп атат.
Мына ушул нерсе ихласка карама-каршы келбейт. Эми мына ошондуктан багымдат намазында кичине кыраатты узунураак кылып коюу же акыркы ташаххудта отурган кезде, акыркы жалсада ошол отурган кезде намаздын акыркы рекетинде отурган кезде намаз бүтөт. Намаз бүтөрүнө эми салам берилсе намаз бүтөт. Мына ошондо намазга ошол 3-4 адам мешитке кирип калды. Алар намазга кошулуп калуулары үчүн кичине намазды мындайча айтканда күтүп туруу, алар намазга кошулуп алуулары үчүн кичине күтүп туруу, узунураак дуа кылып туруу. Эми ошол бул албетте рыяга каршы эмес, мындайча айтканда ихластуулукка каршы эмес, бул рия болуп, кожо көрсүн, кожо уксун болуп саналбайт. Мына ошондуктан кыскасы кээ бир ибадаттарда кээ бир мусулмандарга жардам берип коюу бул ихласка каршы иш эмес экен. Мына ушул нерсе. Эми дагы бир нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына айтат: ел арасында башчы болууга көп кызыга бербегиле, кыямат күнү өтө каттуу өкүнүчтөр болот дейт. Мына бирок эми Фуркан сүрөсүнүн 74-аятында Аллах Таала айтат: "Валлазина якулуна раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата а'юни важ'ална лил муттакина имама." О Аллахым, бизде ошол өзүбүздүн жуптарыбыздан, перзенттерибизден, урук тукумубуздан көзүбүз мындайча айтканда кубана турган неиматтарды бергин дейт. Эми момун киши эгер үй бүлөсү Аллахка баш ийип атса, Аллахка моюн сунуп жатса, муну менен момун киши кубанат. Эми инсан ошол үй бүлөсү Аллахка моюн сунуп жатса, өзү Аллахка моюн сунган пенде болсо, муну менен кубанат. Эми пенделе ошол перзенттери, балдары Аллахка моюн сунуп жаткан болсо, муну менен пенде кубанат. Эми дагы жана бизде муттакиндерге мени ошол важална лил муттакин имама. Бизде муттакиндерге, таква адамдарга, Аллах Тааладан корко турган адамдарга башчы кылгын деген нерсе. Эгер киши мына ушул нерсени сурабаса, бул дагы кыямат күнү бале болуп калат. Мисалы үчүн, киши эгер фасыктарга башчы болуп кала турган болсо, кыямат күнү ошол фасыктарга, бузукуларга башчы болгондугу үчүн мына ошол инсанга көп өкүнүчтөр алып келинет. Мындайча айтканда көп өкүнүчтөр болот. Эгер таква инсандар менен бирге болуп, таква инсандарга башчы болгон болсо, бардыгы кыямат күнү ата-энелер балдарынан качып турган убакытта, адамдардын терилери кулактарына, ооздоруна жетип турган убакытта, бул таква инсандардын достугу жана таква инсандар менен бирге болгондугу ошол абалда дагы болот. Мындайча айтканда бирге болот. Эми мына Аллах Таала ийик Куранда айтат: "Ал-ахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин адуун илля ал-муттакин." Кыямат күнү Аллах жолунда дос болгондордун барысы мына оор кыйынчылыкта да уну ал-ахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин. Кыямат күнү ошол Аллах жолунда дос болгондордун барысы бири-бирине дос дейт. Адуун илля ал-муттакин. Мына чыныгы достор мына кыямат күнү дагы болот экен. Ал эми бул дүйнөдө дүйнө үчүн, акча үчүн, мал үчүн дос болгондордун достугу мына ушул дүйнөнүн өзүндө эле жок болуп кетет. Кыямат күнү бардык адамдар бири-бирине душман болот. Мына ошондо муттакиндер бири-бирине дос болот дейт. Аллах Тааладан корккон инсандар бири-бирине дос болот дейт. Эми достук деген нерсе бул диндин негизинде негизделбесе, ошол шариятка ылайык, шариаттын негизинде Аллах разылык үчүн дос болбосо, ал достук мына ушул дүйнөнүн өзүндө эле калат. Эми достуктагы Аллах жолунда бурадар болуудагы бул өтө бир чоң бир неимат. Бул Аллах үчүн дос болуу, Аллах үчүн бурадар болуу кыямат күнү дагы болот.
Кээ бир адамдар ошол ата-энелер балдарынан качып турган убакытта, адамдардын терилери кулактарына, ооздоруна жетип турган убакытта ошол Аллах ыраазылыгы үчүн дос болгондордун достугу кыямат күнү дагы болот. Ал эми дүйнө үчүн, дүйнөдөн бир мата үчүн, бир кызмат үчүн, дин үчүн дос болбогондордун достугу ошол колдогу кызмат же колдогу мал мүлк колдон кеткен убакытта ал достук эмне тарап кетет. Ал жок, ал достук болбойт. Мына ошондуктан инсан бурадар болгондо дагы ыхлас, калыс Аллах үчүн бурадар болуш керек экен. Жана ошондой эле Аллах Таалага чыныгы ыхлас менен болгон амалдар гана, калыс Аллах үчүн болгон амалдар гана көтөрүлөт. Мына Фатир сүрөсүнүн 10 аятында Аллах Таала айтат: "Истаизу билла илейхи яс'адул калимут таййиб ва амалус салих ярфа'у." Аллахтын алдына жакшы сөздөр жана калыс ыхластуу амалдар, илейхи яс'адул калимут таййиб, Аллахтын алдына жакшы сөздөр жана салих амалдар көтөрүлөт дейт. Эми жана айтып өткөнүбүздөй эле салих амал болуш үчүн биринчи ыхлас болуш керек, экинчи Кур'ан сүннөткө негизделген болуш керек. Ар бирибиздин амалыбыз үчүн Кур'ан сүннөт таразы. Мына ушул кылып жаткан амалым, мына ушул ибадатым Кур'ан сүннөттө барбы же жокпу? Эгер Кур'ан сүннөттө келген болсо ошол нерсе эмне? Шарият. Эгерде ошол нерсе Кур'ан сүннөттө болбосо ошол нерсе бидат же дагы бир бале. Эми инсан канчалык амал кылбасын, канчалык ибадат кылбасын, баары бир кыямат күнү Аллахтын мээрим, ырайымы менен бейишке кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу айтат: "Лихада якулу саллаллаху алейхи вассалам валлади нафси биядихи ла ядхулул джанната ахадукум минкум би'амалихи қалу вала анта я расулуллах қал вала ана илля ан ятагаммадиянналлаху бирахматин минху ва фадлин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаным колунда болгон затка ант дейт. Бейишке бирөөң дагы амалың менен кире албайсың дейт. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, сиз дагы амалыңыз менен кире албайсызбы?" дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ооба, мени дагы Аллах Таала өзүнүн ырайымы, фазилети менен бөлөсө гана бейишке киремин" dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнкү намазга турган убакытта бул тамандары ишип кетет эле. Ошондо Айша энебиз айтты да: "Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, ушунчалык кыйналып ибадат кыласыз. Сиздин мурдагы күнөөлөрүңүз кечирилген болсо, мындайча айтканда сизге райым кылынган болсо, мурдагы кийинки күнөөлөрүңүз кечирилген болсо, сиз эми бейишке кире турган болсоңуз, мынчалык өзүңүздү кыйнап, мынчалык деңгээлде ибадат кыласыз дегенде, мен мына ушул нерсеге шүгүр кылуучу пенде болбоймунбу" деген экен. Биз пендебиз, биз кулбуз. Аллах Таала биздин Рабби. Эми биз кул болгондон кийин Аллахтын буйругуну, Аллах Таала буйругандан кийин аткарууубуз керек болот. Мына ошондуктан демек инсан бардык амалдарында калыс Аллах үчүн амал кылууга мына Кур'ан сүннөттө буйрулган экенбиз. Мына ошондуктан жана башында айтып өттүк, эгерде киши тили менен иманды ырастаганы менен, тастыктаганы менен, бирок жүрөгүндө табылбай турган болсо, ошол иман, ошол ихлас. Ал эмне? Мунафык деп айттык. Бирок мунафыкта ислам рүкүндөрүнө амал кылуу бар. Бирок жүрөгүндө Аллахка иман келтирүү деген нерсе, калыс ихлас менен Аллахка амал кылуу деген нерсе мунафыкта жок. Мына ошондуктан инсан тили менен иман келтирип, жүрөгүндө ихласты алып, жана ошондой эле ислам рүкүндөрүнө амал кылуу менен, түркүктөрүнө амал кылуу менен чыныгы момундардын катарынан орун алган болот экен. Эгер инсан бул жашоодо эң негизги ибадат кылган кезде жүрөгүндөгү ниетине, жүрөгүндөгү ихласына көңүл каратыш керек. Эгер сырткы амалдарына анчалык деңгээлде көңүл каратпаган болсо дагы, бирок мына ушул жүрөгүндө түз болгон болсо, ихлас болгон болсо, инсан зыян тартпайт. Бирок сырткы амалдарына дагы көңүл буруш керек. Мына сырткы амалдарга, мисалы үчүн намазды кандай окуш керек, орозону кандай тутуу керек, ажылыкты кандай жасоо керек, Кур'ан сүннөттө кандай көргөзгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
өз иш аракеттери менен бизге кандай дарат алууну, кандай намаз окууну көрсөтүп берген. Бул дагы биз үчүн маанилүү. Бул дагы биз үчүн маанилүү. Мына ошондуктан эртеңки күнү Аллахтын бере турган сыйлыгы өтө кымбат. Аллахтын бере турган сыйлыгы өтө кымбат. Аллахтын бере турган сыйлыгы бул матасы, бул жаннат, бейиш. Бул арзан баадагы нерсе эмес. Бул үчүн биз тер төгүшүбүз керек. Бул үчүн биз көп кыйынчылыктардан басып өтүбүз керек. Аллах Тааланын бейиши, бере турган нерсеси бул мындай арзан нерсе эмес, баасыз нерсе эмес. Мына ошондуктан бул үчүн инсан бейиш амалын кылган убакытта сөзсүз түрдө мына ушул амалдардын баарысы ихласка негизделүүсү керек. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.